Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу аталар, агалар, достор, инилер. Жараткан Алла Субханаху ва Таала өзүнүн мерими менен, райымдуулугу менен, өкүмү менен, буйругу менен, каалоосу менен биздерге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды үлгү кылып, акыркы пайгамбар кылып, бүткүл ааламга мээримдүү кылып жиберди. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz Muhammed aleyhissalamdı бүткүл ааламга, ааламда жашаган инсандар, бардык мусулман эмес, айвандар, башкалар, кандай болбосун ааламда, периштелер болобу, жиндер болобу, баарына пайгамбарыбызды мээрим, пайгамбарыбызды райым кылып жиберди. Биздин пайгамбарыбыз Набийур Рахма, мээрим пайгамбар экен. Пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгү, боорукерлиги, пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгү, райымдуулугу, пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгү, жумшактыгы, адамгерчилиги, мынакей кулк мүнөздүн туу чокусуна жеткен, туу чокусуна кереметтүү кулк мүнөзгө чакырган. Бүгүнкү жума күнү тема жаш балдарга райымдуулук кылуу. Жаш балдарды коргоо барыңыздарга белгилүү. Быйылкы жылды президентибиз Сооронбай Шарипович жаш балдарды коргоо жылы, санариптештирүү жылы деп атады. Бүгүн ушул жылдын берекесинен биздер туугандар балдарыбызга шариятыбыз эмне дейт? Балдарды шариятта кандай орун берет? Бул балдар биздин кандай келечегибиз? Биз балдарды кандай тарбиялашыбыз керек? Балдарды кандай туура жолго чакырышыбыз керек? Балдардан биз эмнени көргөндү каалап атабыз? Ушул тууралуу Кудайым буйурса, баарыбыздын балдарыбыз бар. Бул деген бала жараткан Алла Тааланын белеги, жараткан Алла Тааланын биздерге берген аманаты, биздерге де Алла Субханаху ва Тааланын сыноосу. Бул Алла Тааланын белегин биз шүгүр кылышыбыз керек. Яхабу лима яшау дукура. Алла Таала айтат, кимге кааласа Алла Таала уулдарды берет экен, кимге кааласа кыздарды берет экен, кимге кааласа уул кыздарды аралаштырып берет экен, кимге кааласа бала перзентти эле бербей эле коет экен. Бул Алла Тааланын биздерге берген белеги туугандар. Улуу белеги. Ошондуктан улуу белекке улуу шүгүр керек. Улуу белектин улуу адеби бар. Улуу белектин улуу адеби бар. Биз шүгүрчүлүктүн мааниси кандай десе, шүгүрчүлүк тил менен дагы, я Алла, ушу бала бергениңе, кыз бергениңе, уул бергениңе шүгүр деп койсок бул деле шүгүр. Бирок чыныгы шүгүр туугандар таалим тарбияты. Балдарыбыздын таалим тарбияты. Биз ыймандуу, уяттуу, адептүү, билимдүү, күчтүү балдарды тарбия кылышыбыз керек. Мына ислам диндин чакырыгы, динибиздин өзгөчөлүгү ушул. Булардын канча ырыскысы бар, жараткан Алла Таала берет ал. Канчалык ырыскысы бар. Качан бу дүйнөдөн кайтат ажали, бул Алла Таала чечип койгон. Бирок биздерге сыноо катары Алла Таалам тартуулап, ушундай бир татынакай, наристе, бөбөк, перзенттерди Алла Таалам тартуулады. Эми исламда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лейса минна ман лам ярхам сагирана." Бизден эмес. Мухаммад алейхиссалам айтып атат, бизден эмес. Ким кичинекейлерге райымдуулук кылбаса, жаш балдарга райымдуулук кылбаса, ал бизден эмес деп атат туугандар. Райымдуулукка эң лайыктуу жаш балдар, алсыздар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам намаз окуп атканда, жаш баланын үнүн угуп калганда намазын кыскартат эле, тезирээк окуйт эле. Эмне үчүн? Ошолорго райымдуулук кылып. Болбосо намаз да турат, Алла менен сүйлөшүп атат, Курандын аяттарын окуп атат. Канчалык көбүрөөк окуганды жүрөк каалап атат, узунураак окуганды жүрөк каалап атат. Ошого карабастан туруп, артында жаш балдардын ыйлаган үнүн угуп калып,
намазын қысқарақ оқиды эле. Аларга эмне? Райымдуулук кылыш үчүн. Көрбөйсүзбү, биздин динибиз намаз окуганда дагы ошо жаш балдарды эстен чыгарбай, намаз окуганда дагы ошо жаш балдарга райымдуулук кылууну көзгө туткан динибиз туугандар. Эми намаздан сыртында не деп айтасыз? Өзүңүз айтыңызчы. Мына бүгүнкү күнү көрүп атасыздар. Балдарды келиңиздер коргойлу. Балдарды жакшы тарбия берейле. Балдарды бул Алла Тааланын чоң аманаты экенин унутпайлы. Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти. Кабардар, эсиңерде болсун. Кулаңарды ачып уккула. Ар бириңер жоопкерсиңер. Кол алдыңардагы адамдарга жооп бересиңер. Аялыңар үчүн жооп бересиңер. Балдарыңар үчүн жооп бересиңер. Ошундан улам айтылат, ким балдары жаш кезинен көңүл бурбай, кош көңүл болуп, текке кетире турган болсо, зая кыла турган болсо, көңүл бурбаса тарбиясына жана башка, анда эч качан карыганда балдардан пайда жетпейт буга. Балдардан пайда ала албайт буга. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала айтат: "Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва ала валидайя." О Роббум, о жараткан Алла, мага тоофик бергин дейт. Эмне кылганга? Шүгүрчүлүк кылганга. Берген неmatыңа шүгүр кылайын. Мага берген неmatыңа, ата-энеме берген неmatыңа шүгүр кылганга, я Алла тоофик бергин. Ва ан а'мала амалан салихан тардаху. Жана сен разы бола турган амалды кылганга, я Алла мага тоофик бергин дейт. Көрбөйсүзбү, бул ата-эне Алла субханаху ва тааланын улуу белеги. Алла субханаху ва тааланын сизге бизге тартуулаган бул жаш балдар, ушундай урматтуу туугандар. Кур'анда Алла Таала айтат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара." Эй имандуулар, силер өзүңөрдү да, аял бала чакаңарды да дозоктун отунан куткаргыла. Дозоктун отунан кантип куткарасыңар? Аларга иманды үйрөткүлө. Лукман Хаким уулуна, баласына насаат айтып атып, эң биринчи айтып атат: "Уулум, ширк келтирбе, өтө чоң бул зулум" дейт. Эң биринчи балдарга үйрөтө турган, жүрөгүнө сиңире турган биринчи көчөтүбүз, биринчи үйрөнүүбүз эмне экен? Балдардын жүрөгүнө имандуулукту салайлы турган. Биздин мусулман коому, мусулман коомчул элибиз, балдарыбыз, кыздарыбыз имандуу болсун, уяттуу болсун. Жүрөгүнө биринчи иманды салайлы. Таухид. Эң биринчиси мынаке. Анткени ширк кылба, ширк өтө чоң зулумдук деди. Дүние ахиретте бактысыздык алып бара турган, жараткан Алланы бир бар, шериги жок, окшошу жок деп билгин деген сөз. Иман келтиргиле. Экинчиси, пайгамбарыбыз Алла субханаху ва таала айтат: "Ва'мур ахлака бис-сала." Үй бүлөңгө намазга буйругун. Намаз. Балдар 7 жашка жетип толгондо, кыздарыңар 7 жашка толгондо намазды үйрөтүп койгула. 10 жашар болуп дагы окуй элек болсо, кичине коркутуп койгула, аз-маз уруп койгула, жумшак кылып. Дагы ушул ойдон кете бере турган болсо, тоң моюн болуп, жараткан Аллага тоң моюн болсо, ата-энесине тоң моюн болсо, өзүнө бу дүйнөдө дозогун даярдап алат турган. Ошондуктан кичинесинен күнөөлөрдү токтото турган нерсе намаз. Инна солата танха анил фахшай вал мункар. Намаздын касиети, намаздын философиясы өтө таасири чоң. Кайсыда? Күнөөлөрдөн токтотот. Туугандар, биз да намаз окуп атабыз, Кудайга шүгүр, Аллахым кабыл кылсын. Бирок намазыбыз жандуу эмес. Намазыбыз бүгүн нурлуу эмес. Алла Таала каалагандай эмес. Ушу намаз бизди ушактан токтотуп атабы? Ушу намаз окуп аткан намазыбыз бизди жалаадан токтотуп атабы? Ушу намаз бизди текеберликтен токтотуп атабы? Уурулуктан токтотуп атабы? Жалган сүйлөгөндөн токтотуп атабы? Бирөөнүн акысын жегенден, паракорлуктан, коррупциядан токтотуп атабы же жокпу? Жок болсо, биз намазыбызды оңдойлу туугандар. Намазыбызды жандуу кылайлы, нурлуу кылайлы. Намазыбызга көз салайлы. Менин намазымда кемчилдик бар экен да. Менин саждамда, менин рүкүмдө, мен Аллага берген уадамда, кыямда, намазда даратында, намазды окуганымда, намазга берилгенимде, Алладан сураганымда, мен ушуларда кемчилдик бар экен. Ошон үчүн мен күнөө кылып атам. Ошон үчүн мен күнөөгө батып атам. Ошон үчүн мен арам, адал мага баары бир. Мага зына, ак нике айырмасы жок дегенге барып аткандын туган, мынаке намазды аксагандыктан. Исламдын философиясы ушул: иман, андан кийин эле намаз. Иман, андан кийин эле намаз.
Намазға жашынан бекемде келе деп пайғамбарымыз айтты. Жаш балдарға райымдылық қылсаңар, тәрбиясында анда намазға. Андан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кереметті құлық мінөздері, иманның сыфаттары деп айтсақ та болады. Пайғамбарымыздың құлық мінөздері қайсы? Ұяттылық. Біздің қыздарымыз, балдарымыз бүгін ұяттылықты тәрбие алып отыр ата-енесіне. Мұғалімдерден, мектептегі мұғалімдерден, ұлы ақсақалдарымыздан, ұлы енелерімізден тәрбие алып отыр же жоқ бұл? Біз қаяққа көңіл бұрып отырмыз? Ертеге емнені таштап кетеміз бұл дүниеге? Бұл дүниеге кімді қалтырып кетеміз? Қандай қоғам, қандай елді қалтырып кетеміз? Туғандар, мынаке риваятта келеді. Тәрбияланған баладан өткен ата-енеге ұлы белек жоқ. Атаның балаға берген ең жақсы нәрсесі мүмкін киім алып берер, мүмкін үй алып берер, ат алып берер, машина алып берер, емне ғана алып берсе алып берсін, диплом деле алып берсін, башқасы деле. Бірақ егерде адеп бербесе, ал ештеке бербептір дейді. Ошондуктан балдарға, қыздарға ең атаның берген нәрсесінің ең жақсысы ал чырайлы адеп дейді. Чырайлы адеп, чырайлы адеп. Шунтан біздің балдарымыз, қыздарымыз адептілік. Адеп неден башталады? Чыншылдықтан башталады. Чыншылдыққа тәрбие қылайлы, ұяттылыққа тәрбие қылайлы, жұмшақтыққа тәрбие қылайлы, берешенділікке тәрбие қылайлы. Біздің балдарымыз, қыздарымыз чын сөйлесін. Біздің балдар, қыздарымыз ұятты болсын, ұлыларды урматтай тұрған болсын, ата-енесіне күйімді, ата-енесінің көзінің қареги, ата-енесінің алдында баш иген, сөзін ұққан. Ошыға біз кішінекейінен бүгінгі күні көчет кезінде мейлет қылышымыз керек екен. Көчет кезінде мейлет қылышымыз керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаш балдарға кішінесінен тәрбияға көңіл бұрып айтады. Я ғулам, сам билла, ва кул били бияминик, ва кул мимма ялик. Ей бала, бисмилла деп тамақ жегін. Оң қолыңменен тамақ жегін. Жаныңдан алып жегін. О біреудің алдынан емес. Тамақтағы әдепке көңіл бұрғанын қараңыз. Алланың рызқысы деп, бисмилла деп жегін деп атады. Сол қолыңменен емес, оң қолыңменен же деп атады. Өзіңдің жаныңдан, башқалардың тавағынан емес, өзіңдің жанынан қарабайсыз ба қандай маданиятты үйретіп атады. Қандай әдепті үйретіп атады. Тамақтан бұрын қол жуған, оғыз шайқаған, тамақ жегенде дағы бисмилла деп жеген, бардығын қарап. Мынаке біздің диніміз, диніміздің өзгөчөлігі. Диніміздің өзгөчөлігі. Ақылды адам қандай ата-енесіне жақсылық қылады, ошондой эле зуррияттарындағы ұнытпайды дейді. Ұнытпайды. Құран-ы Кәрімде дуа бар. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина қуррата а'юн ва жаална лил муттақина имама. О жаратқан Алла бізге ушундай аял балачақа зуррияттарды берген. Көзіміздің қареги бола тұрған. Біз аларды көріп, көзіміз қуансын. Алғандай деген сөз. Көзіміз қуансын деген қачан балаңыз ушундай бір Аллаға итаат қылып, Аллаға баш иіп, ибадатта болып, белімде болып, жақсы күйімде болып, арақ ішіп, жинде болып, уырлық қылып, әркімді уменен ұрышып, пычақташып, анда емес, анда ата-ененің көзіне рахат емес, азап жетеді екенде. Егерде бала баладай бола тұрған болса, бәле емес, бала болса, анда ата-енесінің көзіне рахат жетеді екен. Ошондай бала болсын деп дуа қылышымыз керек екен. Ва жаална лил муттақина имама, жана мені тақва адамдарға имам қылып қой. Демек мен аялым тақва болсын, балдарым тақва болсын, ошоларға мен имам болайын. Қандай? Менің тақвалығым алардан дағы жоғары болсын деген сөз. Егерде бүгін ата, бүгінгі ене өзінде имандылық болмаса, өзінде дин болмаса, ал балаларға емнені бере алады? Жаш балдарға емне, қыздарына емне бере алады? Неберелеріне емне бере алады туғандар? Шундан улам келіңіздер, біз барымыз ушуга маани берейлі. Бүгін қош көңіл бол, балдарды таштап қойбайлы. Андай болбойт туғандар, шайтанға дос қылбайлы. Балдарыбыз ким менен дос болуп атат, кайсы жерде отуруп атат? Жаман чөйрөдөн сактайлы. Жаман чөйрөдөн, күнөө чөйрөсүнөн сактайлы балдарды. Бүгүнкү кээ бир ата-эне балдары ким менен жүрөт, каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт, таптакыр иши жок. Туган, эртеге карыганда бул балдардын ата-энеси менен иши жок болот. Каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт, эмне болуп атат, ооруп атабы, күйүп атабы, ачкабы, токпу, кызыктырбайт бул балага. Эмне үчүн? Кичинесинде аларга көңүл бурган жок, кичинесинен тарбия кылган жок.
Энелик мээримди, аталык мээримди берген жок, убакыт берген жок буга. Буларга жакшы сөз айткан жок, өзү менен жакшы алып жүргөн жок. Жаман чөйрөгө таштап койду да. Жаман чөйрө, уурулар менен кетти, араккорлор менен кетти, наркомандар менен кетти, уятсыздар менен кетти. Саартан кечке тил дегенден башка жаман, орусча сөккөндөн башка эчтекени билбейт. Болду. Ушуну үйрөндү, атасынан ушуну үйрөндү, энесинен ушуну үйрөндү. Тугандар, андай болбойт. Бала Алла Тааланын берген нематы. Дүниеде дагы, ахиретте дагы сизге бизге пайда болгон немат. Бала болсун, кыз болсун, дүниеде кандай? Жашообузга булар жардам берет. Жашообузга бизге жардам берет бул. Мурунку доорлордо аалымдарыбыз айтат, эрте үйлөнчү экен, 20 жашка толгондо үйлөнүп, 40 жашка толгондо баласы деле 20 жашка толуп калчу экен. Кетменди, күрөктү, орокту атанын колунан алып калчу экен. Болду. Балдары ошо кызматта, 40тан кийин аталар болду, ахиретке даярдануу. Колунда таспи, биринчи сапта. 40тан кийин болду, ахиретке даярдануу, кабырга даярдануу, өлүмгө даярдануу, салаваттуу, ушундай болуп өткөрчү экен. Балдары ошол жерде кызматты алып колуна алчу экен. Биз бүгүн кандай туугандар? Дүниөнү атасы менен баласы жарышып кууп кетип атабыз. Бүгүн ахиретте эмне кылдык? Алла Таалага эмне кылдык? Кандай нерсени даярдадык? Эмне нерсени алдыга жибердик? Эмне нерсени бизди күтүп атат деген суроо жашообуздан чыгып кетти. Агайын мусулман бир туугандар. Ойлоно турган нерсе. Келиңиздер, жаштарга, балдарга, жаш балдарга, өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелгендерге. Кээ бир адамдын балдары инвалид, кичине оорукчан төрөлүп калды. Же болсо кырсыктап азмаз травма алып калды. Алла Тааланын бергени, райымдуулук кылайлы, аларды жакшы карайлы. Ар бир караганыбызга Алла Таала сооп берет. Ар бир сарптаганыбызга Алла Таалам сооп берет. Оор көрбөйлү. Кыздарды оор көрбөйлү. Кээ бир адамдардын 3-4 кызы бар. Пайгамбарыбыз айтат, ким 3 кыз жакшы тарбиялаган болсо 5 ага важип болот дейт. Бирөө сурады, 2 болсо 2-өөнө тең важип дейт мынакей. Кыз балдарды туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатима энебиз келгенде ордунан тура калат эле. Ордунан тура калат эле. Ошон үчүн бул тарбиялуу мааниде жакшы ат коюу дагы бар, акыйкасы дагы бар, намазга дагы, чындыкка дагы, булардын баарына Лукман Хаким айтып атат баласына, жерде текеберленип баспа балам дейт. Боюңду көтөрүп баспа дейт. Боюңду көтөрүп баспа дейт. Алла Таала жакшы көрбөйт менменсигенди. Караңыз, кичинесинен кандай тарбия кылып атат балдарды. Балам, менменсибе. Текеберленбе. Бою көтөрбө. Бирөөгө көрө албастык кылып, бирөөгө жамандык каалаба. Жамандык каалаба. Мына туугандар, кандай тарбиялар. Албетте, бу дүйнөдө бизге жардамчы болсо, ахиретте балдар бизге сооп болот экен туугандар. Ахиретте bizlerge даража алып берет экен бу балдар. Канча жакшы иш кылса, ошонун сообу бардык атасына барат экен. Адам өлгөндө бардык амалдары токтойт, бирок 3 түрлүү кишиден амал токтобойт. Ошо бирөөсү ким эле? Валадун салих яд'у лаху. Жакшы бала таштап кеткен, жакшы тарбияланган, түз, таза кыз, уул таштап кеткен, ата-энесине дуа кыла турган, ата-энесин унутпай турган. Мынакей ушундай балдар таштап кетти эле, ахиретте тиги дүйнөгө кеткенде дагы ата-энеси рахаттанып, кабырында, бейиштин бакчасында сооптор барып, эмне үчүн? Баласынын, кызынын кандай гана жакшы иштерин кылбасын, ошонун бардыгын соопторуна жетип турат экен, ээ болуп турат экен. Ошондуктан бүгүн биз кичине кыйынчылыкты күтүп, кичине дүйнөгө азыраак убакыт бериппи, балдардын тарбиясына, билимине биз көбүрөөк убакыт бере турган болсок, маани бере турган болсок, эртеге биздин бу дасмиябыз бул. Биздин захирабыз бул. Биздин келечегибиз бул. Биздин урпагыбыз дагы ахиретте дагы улуу сооп даражага жеткире турган даражабыз дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силер кыямат күнү атыңар менен, атаңардын атыңары менен чакырыласыңар. Паланчанын баласы паланча, тур, бери кел деп чакырылат экен да. Ошондуктан фахассину асмаакум, силер атыңарды жакшылап койгула дейт. Демек, балдарга да, кыздарга да ат койгондо эптеп эле кое бербеш керек экен. Ойлонбой эле кое бербеш керек экен. Балким ойлонуп, жакшы ат коюшубуз керек экен. Эртеге бул да атанын милдети экен. Бул да атанын милдети туугандар. Акриму ауладакум ва ахсину адабахум. Силер балдарыңарды сыйлагыла, балдарыңарга сый көрсөткүлө, жана алардын адебин дагы оңдогула дейт. Ал-адаб
минал аб, вассалах миналлах. Адеп бұл атадан берілет. Бірақ оңолу жаратқан Алла Тағаладан. Қолымыздан келгенде біз жасайбыздағы жаратқан Алла Тағалаға жалбырайбыз. Я Алла, мен қолымнан келген ушул эми жемиштүү кылуу, мөмөлүү кылуу сенин ишиң, я Алла. Тура жолдон адаштырбагын, имандан адаштырбагын, ажыратпагын деп Алла Тағаладан гана дуа кылабыз. Биздин колубуздан келген таалим тарбияны берейле, колубуздан келген адепти үйрөтөйлү, колубуздан келген жакшылыкка чакырайлы, колубуздан келген жамандык нерседен жаш кезинде кайтарып калайлы, жакшы иштерди кылганга, жакшы сөздөрдү сүйлөгөнгө адат аларда пайда кылайлы. Алардын адаты болсун. Конок келгенде кандай тосот, кандай суу куят, бут кийимди кандай тизет, бардыгына кичинесинен адатка алып келип койлу. Ата энеси келгенде ордунан тура калып учурашсын. Ата энесинен мурда табакка кол салбасын, тарелкага кол салбасын, ата энесин күтүп турсун. Ата энеси менен кетканда алдына чыгып басып кетип калбасын. Атасы уруксат берсе, мейли. Болбосо артынан бардыгын, ушунун бардыгын качан биз буга убагында көңүл бура турган болсок, анан бунун пайдасы болот турганда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу сапарда кетип атса, Ибн Аббас радиаллаху анхума учкашып баратат эле, айтып калды: "Я гулам, ва аллиму калимат танфаук." Мен сага бир топ сөздөрдү үйрөтөм, сага пайдасы тиет. Сага сөз пайдасы тиет. Ихфадилла яхфадка. Кичинекей балага эмнени үйрөттүт? Алланын динин сактагын, Алла сени сактайт дейт. Алла өзү сактайт динин. Бул дегени Алланын динин сактагын деп. Алла Тааланын динин сактагын, Алла сени сактайт. Дүниеңді сақтайт, мал мүлкіңді сақтайт, әверіңді сақтайт, ахиретіңді сақтайт. Ихфадилла таджидху туджахака. Алланың динин сақта, дайыма Алланы алдыңдан табасың. Жардамы менен, қолдоосу менен алдыңдан табасың дейт. Качан? Алланың динин сақта. Ида саалта фасалилла. Бир нерсе сурасаң, Алладан сура дейт. Мына биз балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтө турган. Денсаулык сурайсыңбы? Өмүр сурайсыңбы? Ырыскы сурайсыңбы? Илим сурайсыңбы? Бақыт сурайсыңбы? Жеңиш сурайсыңбы? Алладан сура. Издастаанта фастаин билла. Жардам сурасаң, Алладан жардам сура. Жамандыктан куткаруу болсун, жакшылыкка жетүү болсун, Алладан сура деп. Мынакей. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай кереметтүү сиздерге, биздерге ушун мүнөз таштап кетти. Жаш балдарга райымдуулук кылайлы. Эч качан аларга тескери дуа кылбайлы. Аларды уруп тепкилеп кордобойлу туган. Бул Алла Тааланын берген неаматы. Ошол бизге эле кайтат тугандар. Кудайдан коркойлу. Балдардын ортосуна адилеттүү карайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн балдарын жакшы көрүп атса, Акра деген бир сахаба бар. Ал келип, мен 10 балам бар, бирөөсүн дагы мынтип өпкөн эмесмин десе, пайгамбарыбыз айтты: "Ман ла ярхам ла юрхам." Ким райымдуулук кылбаса, ага райымдуулук да кылынбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эркелетет эле. Намаз окуганда үстүнө чыгып алса дагы акырын көтөрүп, акырын түшүрөт эле. Катуу жерге жыгылып калбасын деп. Кучактайт эле, өбөт эле. Анан кээ бирлер келип таң калса, пайгамбарыбыз айтат эле: "Кимдин жүрөгүндө Алла Таала мээримдүүлүктү алып койгон болсо, аны мен эмне кылайын" дейт эле. Мына. Жүрөгүндө мээримдүүлүк бар, балдарына мээримин чачат экен. Балдарына, кыздарына мээримин чачат. Кимдин жүрөгүндө мээрим болсо, кимдин жүрөгүндө мээрим болбосо, несин чачат? Балдарга мээримдүүлүк кылайлы, райымдуулук кылайлы, аларга жакшылыкка, жакшы тайлим тарбия берели. Эч качан кыйналып кетип, же болбосо эгер укпай калса, тескери дуа кылбайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тад'у аля ауладикум." Балдарыңарга тескери дуа кылбагыла. Кээде ата энени ушунчалык какшатып бергенде, жүрөгүнөн анан кийин эне сүтүн кечип берет, аталыгын кечип берет, энелигин кечип берет дагы. Сен ушу деп жаман сөздөрдү айтып берет тургандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тад'у аля анфусикум ва ла тад'у аля ауладикум ва ла тад'у аля амваликум." Силер өзүңөргө да тескери дуа кылбагыла, мал мүлкүңөргө да тескери дуа кылбагыла, бала чакаңарга да тескери дуа кылбагыла деп пайгамбарыбыз айткан тургандар. Демек, мал мүлккө да карга башыбыз керек экен. Бала чаканы да карга башыбыз керек тургандар. Аларга жакшы гана, боорукерлик, мээримдүү гана мамиле кылышыбыз керек. Эгерде балдар көп боло турган болсо, ортосуна адилеттүү. Эмнени кайсы балаңызга алып бердиңиз, кичинесине да алып бериңиз. Чоңуна жаса эркелет, кайсынысын жакшы көрсөңүз ошого көбүрөөк алып берип, беркилерин алып бербей койсоңуз болбой калат. Кимди кайка алып чыктыңызбы, ойноттуңузбу, көңүл бурдуңузбу, убакыт бердиңизби? Ушунун бардыгы адилеттүү болсун. Адилеттүү болсун.
қанша ұл, қанша қызыңыз бар, әділетті болсын. Исламда ушул пайғамбарымыз айтқан: «Иттақулла ва адилу байна ауладикум». Сілер тақуа болғыла, Алладан қорққыла, жана балдарыңардың ортасында әділеттүүлік қылғыла деп пайғамбарымыз бұйырып отат, көрбейсіз бе туған? Кейде ушундай болуп калат, балдарға ооп кетет, кейде қыздарға ооп калат, кейде осы бір башкасына. Жоқ. Бардығына кийим аласызбы, уақыт бересізбе, ойнотосузбу, башкабы, бардығына әдилеттүү. Бардығына әдилеттүү тугандар. Албетте, биз өзүбүз үлгү болушубуз керек, анткени балдардағы қыздар көчүрмө. Қарап тұрып, атасы эмнени кылса ошону туурайт. Апасы эмне кылса ошону туурайт. Эгерде ата энесин бири-бирини урушуп атканын, каргап атканын, мушташып атканын, тепкилеп атканын көрсө, балдар ошентип эле чоңойот. Кыздар ошондой эле чоңойот. Алдап атканын, ушак айтып атканын үйдө балдардын арасында башкалардын ушак болбосун. Туугандардын өзгөчө ушак болбосун. Паланча жени, паланча тайке, паланча түкүнчө деп балдардын алдында таптакыр. Үйдө ушак болбосун, үйдө жала болбосун, үйдө арам сөз болбосун туугандар. Мынакей үйүбүздү нурлайлы, үйүбүздү Куран, хадис менен нурлайлы. Ислам динибиздин чакырыгы мына. Адал ырыскы менен, адал тапканга аракет кылып, алардын бардыгын чакырайлы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз мечитке келип, жума окуп, бир аз сабак алып, Куран, хадистен жүрөгүбүздү нурлап, ушул аманатты үйгө алып барайлы. Ушул аманатты, ушу сөздү бала чакага жеткирейли. Тугандарга, досторго, коомчулукка жеткирейли. Анан кийин да бир сураныч, жума намазы өзү саат 1-де баян башталат, ушуга эрте келиш керек. Бизде көбүнчө ушундай адат болуп калыптыр. Бирден 25 өткөндө бара калып, же 30 өткөндө бара калып, андай эмес. Бир жумада ушу топтолуп, бир чогуу бир маселе болот. Ошондо саат 1-де эртерээк келсек, канча деген биз сөз угуп калабыз туугандар. Канча деген сөз пайдалуу жашообуздун жолдомосун алып калабыз биз. Ошондуктан да бүгүнкү күнү атай тема балдарды коргоо жылына карата туугандар, келиңиздер бүгүн балдарыбызга жума күнү бир конфет алып берейли. Жума күнү билсин, атам бүгүн мына жума күн турбайбы деп. Бүгүн жума мусулмандардын майрамы. Бир аз конфет алып берип, бир аз агаларга көңүл буруп, бир аз кучактап өп, бир жакшы сөздү, калиманы үйрөтүп коелу, даратты үйрөтүп коелу, учурашканды үйрөтүп коелу, туугандар ким экенин үйрөтүп коелу, ата тегинди үйрөтүп коелу, тилди кичи үйрөтүп коелу. Мейли, орусча жакшы үйрөнүп берсин, англисче үйрөнсүн балдар, ар тилде үйрөнсүн, бирок эне тилди үйрөнсүн. Эне тилди үйрөнсүн. Ошого үчүн балдарга биз көңүл бурайлы. Азыр кичинесинен көңүл бурайлы, ден соолугуна көңүл бурайлы, спортко кызыктырайлы, намазга кызыктырайлы, өзүбүз менен алып жүрөйлү. Бош убактарда 6-базар күнү мечитке ала келип көрсөтүп коелу. Мына бул мечит деген болот, мындай тигиндей болот. Туугандардын үйүнө барып коелу, оорукчандарга барып коелу, инвалидтерди көрсөтүп коелу. Көрдүңбү? Алла Таала сени путу колуңу аман кылган балам. Мынандай болуп атат деп. Алардын билимине дагы, дин билимине дагы, дүнүйө билимине дагы көңүл бурайлы туугандар. Ошондо анан биз Кудай кааласа ийгиликке жетебиз. Ошондо анан үлгүлүү иншаалла бир туган ынтымактуу мамлекет болобуз. Алла Таалам баарыбызга амал кылышка товфик берсин. Ва ахиру дa'wan алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.